10 февраль күні саат 18:00 чамасында Аксы районунун Кербен шаарында милиция кызматкеринин катышуусунда жол кырсыгы катталган. ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү жеке унасы менен бара жатып, жолдун тайгалактыгынан башкарууну жоготуп, 4 жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Натыйжада 2 мугалим каза болуп, экөөсү жаракат алышкан. Бул жол кырсыгына айыпкер катары Аксы районунун кызматкери кармалып, азыр убактылуу кармоочу жайда. Бұл окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлдү. Кошумча ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматтары тарабынан атайын кызматтык тескөө жүрүүдө. Жалал Абад облус аймагында 2017 жылы 629 жол кырсыгы катталып, 1051 денесинен аргандай жарат алып, 156 жаран каза болгон. Күн санап бул тармакка көңүл бурулганы менен кырсыктардын арты суюлбай келет. Буга жол эрежесин билген айдоочулардын саны аздыгы себеп экени айтылууда. Аны даярдоодо да чоң кемчилдиктер кетип жатканы маалымдалууда. Ошо маалымат берип аткан, окутуп аткан окутуучуда адис катары маалыматы болуш керек. Өзүндө болбосо кантип берет. Ошон үчүн биринчи билим берип аткандан зависит этет. Экинчи өзүн көп кысмы, көп немеси окуучунун өзүнөн зависит. Аны аракети болуш керек. А так мугалим сүйлөй берсе, окуучуда дагы аракет болуш керек. Буга чейин айдоочулук күбөлүк базардагы товарда эле акча төлөсөң заматта жасалчу эле. Азыр күбөлүк берүү иши татаалдашып, онлайн режиминде сынак жүрүүдө дешет. Мурдагыдай таныш билиш аркылуу сатып алуулар кескин токтотулган деп күбөлүк берген мекемеден ишендиришүүдө. Башка жолдор жок. Мыйзам чегинде 100% 100% башка бирөө тапшыра албайт. Бөтөн адам жардам бере албайт. Баягы айткандай онлайн режимде бардык движениялар, бардык экзаменде теориялык болобу же практикалык болобу камерада байкоодо прямой онлайн режимде Бишкектен биздин мамлекеттик каттоо кызматында жана биздин департаментте бул процесстер байкалып турат. Ал ортодо Жалал Абад облустук прокуратурасы 78 айдоочулук күбөлүк мыйзамсыз берилгенин тактап чыгышкан. Бул Каракөл шаары жана Нокен, Токтогул райондорунун адистери тарабынан ишке ашырылган. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Айдоочулук күбөлүктөр берилип, анын негизинде мыйзамсыз берилген боюнча Жалал Абад областык прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматтын Жалал Абад областы боюнча тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген жазык иштери азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстан жол кырсыгынан адам өлгөн мамлекеттердин алдыңкы сабына алынып келет. Буга коррупциялык системаны күнөөлөгөндөр көп. Муну жөнгө салууда күзөт камералары орнотулуп, акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу жагы пландалууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.